Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Тоолук мекендештер, бир туугандарым. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, COVID-19 оорусуна каршы эмдөө иш-чарасы боюнча бизге келген вакциналарды туура эмес маалыматтарга ишенип, ушу бизде өтө солгун болуп атат. Область боюнча арткы орундарда келатабыз. Урматтуу бир туугандар, бул вакцинация боюнча мына өзүңүздөр билгендей, башка коңшу эле өлкөлөрүбүздө ушул акы төлөө менен очередке туруп алып атышат. А бизде ушу бекер келген вакцинацияны албай, туура эмес маалыматтарга ишенип атабыз. Урматтуу Теңир Тоолук бир туугандар, балдарыбыздын өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн вакцинацияны алып чакырып кетет элем. Бул вакцина ушул эң биринчилерден иммунитети начар 60-тан жогорку адамдарга алууга, бул ооруну жеңил өткөрүп кетүүгө гана түзүлчү шарт болуп эсептелет. Урматтуу Теңир Тоолук бир туугандарым, вакцинаны алыңыздар. Бул биздин ден соолугубузга, келечегибизге өтө пайдалуу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер болуп иштеген адамдар биринчилерден болуп сиздер алышыңыздар керек. Мектеп мугалимдери, садикте иштегендер, анткени биздин эл менен көп кызматташкан адамдар түшүнүү менен биринчилерден болуп алууңуздарды суранат элем. Урматтуу Теңир Тоолук бир туугандарым, бул вакцинация дагы биздин элибиздин саламаттыгын сактоо максатында эбегейсиз акчага сатылып келинген. Ушул бекер сайылып аткан убакытта сиздерден дагы бир жолу суранып кетет элем. Вакцинацияны алганга баарыңыздар жалпы катышып бериңиздер.